Активнее идем. Руки на плечи, я сказал, кладем друг другу. На плечи руки кладем. А что, все с телефонами? Тияқтан текшеріп қойып жатыр. Ой. Это очень много кого. Ассалаумалейкум достар, амансыздарбы? Азыр мага ошол Савеловскийде иштеген балдар жөнөттү. Бүгүн ошо Савеловский метродогу бүт рынокты басыптыр. Ошон үчүн Москвада мекендештер абайлап, этият болуп жүрүңүздөр. Көп топтолгон жерлерге, чоң рыноктарга барбаңыздар. Иш үй болуп эле турсаңыздар жакшы болот. Азыр чындыгында теңшери аябай көп болуп атат. Азыр метролордо, нар жак бир жактарда документиңиздер жакшы болгон болсо анда кеңири эле жүрө бериңиздер. Бирок эң негизгиси ошол документиңиздерди мындай таза кылып, законный түрдө, закон мыйзамды бузбай жакшы жүрсөңүздөр, буюрса эч ким тийбейт сиздерге. Кармаса дагы теңшерип кое берет. Документиңиз кичине мындай слабыйраактар этият болуп туруңуздар. Азыр чындыгында көп жерлери басып, рейдтер катуу болот да. Видеону бөлүшүп коңуздар достор. Этият болуңуздар. Алланын сактыгында кургондук. Ассаламу алейкум биртуандар, амансыздарбы? Кутмандуу күн жалпыңыздарга. Москвада мекендештер, жакшы жаңылык. Ушул видеону таратып коңуздар. Бул магазин мужской магазин. Келип бир кийим алсаңыз, экинчиси бекер болот. Шашылып калыңыздар. Бул магазин буюрса жакын күндөрү жабылып атат. Себептери менен азыр сиздерге толук маалыматты беребиз. Назарга келдик. Ассаламу алейкум Назар, амансыңбы? Ассаламу алейкум. Исыл жакшыбы? Жакшысын. Элдер менен амандашып, бул жер боюнча маалымат берели экөөбүз, Ассаламу алейкум. Назар шоп Москва. Мекендештер, бир себептерден улам Кыргызстанга көчүп кетип атабыз ошол убакта. Ошол үчүн магазинибизди жабалы деп иштеп атабыз. Же болбосо жакшы бир ылайыктуу бир эзи чыкса, магазинди сатыкка беребиз. Документтери барбы? Сатам деп калдым. Документтери кандай бул? Документтери бардыгы жакшы. ИП өзүбүздүн кыргыз эженики. Ошол чөткий эле. Орус ИП. Бул жактыкы Российский РФ ИП да. Товарлары менен канча ошо арендасы канча, ошол боюнча да кичине маалымат берип коелу. Арендасы 77 миң, негизи 110 миңге көтөрүлгөн, кайра заявка таштап түшүрдүк да. Анан кийин бу жерде товардын 1,5 миллион товар бар. Месса өзү негизи Мессанын өзү 300 миңге коюлган. Пустой кийимдер жок. Эгер кийимдер готовый ала турган болсо 1,5 миллион негизи товардын өзүчү. Анан скидка алып беребиз, срочно болуп аткан. Бул жерде еще ремонт кылгансың, полный, барды. Примерочныйдан 3-өө, ал 3-үчүсү ошо кышында кийимдер көп келип, склад болуп койгон, 3-үчү азыр 2 примерочный иштеп атат, склад бар. Өтө жакшы. Келишим бада дагы сүйлөшөсүздөр да? Ооба, Кийим мужской, женский магазин кылам же исламский магазин кылам десе деле болот. Хиджаб сатса болот. Буга чейин мурун хиджаб магазин бияктар женский магазин ачкан, а женский магазин жабык. Негизи берке женский мужской кылса болот. Анан электроника сатса болот. Парикмахер башка жанагы болбойт алар, общепитие ошолор болбойт. Негизи мындай экен да, келиптирип каласа, кийими менен кошо, даяр бизнес, готовый бизнес. Миллион тегерегинде алса болот. Сүйлөшүп келишим бада. Миллион тегерегинде сүйлөшөбүз. Анан жок, кийимдер керек эмес, кийимдерди өзүң алып кетесиң. Мына местан өзүң эле сатасың. Кийимдерди алып кетпейм, уже берден скидкага уже түгөнүп атат. Түгөп салат. Бекер кетип атат. Арзан өзүнүн базасынан да ылдыйрактар. Аны эми келишим бададан номерлерди калтырып коебуз. Ким бизнеске кызыган, бизнес баштайм деген болсо кайрыла берсин. Документтери эң главный чөткө, бар. иштесе болот. Сопровождение бар эгер ошол кийим. Өзүң да үйрөтүп жардам бересиң бир 10-15 күн. Поставщиктердин бардыгын көрсөтүп, өтө жакшы. Содада эмне сырлар болсо ошолорду бөлүшүп. Бул жер көп жылдан бери иштейсиң негизи бул? 3 жыл болду. Ошол Горячий точкада бул жер бүт улуттагылар келет. Клиент көнүп калган берге. 1905 Москва шаары, метронун жанында эле. Өтө жакшы. Эми акциялар боюнча өтөйлү. Азыр көп эле кечеден бери келип атат турабы? Келип бирден кийим алып, экинчиси бекер алып кетип атат. Товарларды көргөзүп коем. Эмне кайсы кийимдер? Бул жерде акция кылдык, ошо 1+1 кылыпчы. Жок деген товардын өзүнүн баасын чыгарып алып, чыкпаса дагы өзү болсо болду да. Мисалы, бул костюм асты үстү менен 3000 болчу. Азыр комплект 3000 да. Өтө сонун. Туура эмес айтып болдум.
Üstü 3000, asты 3000 болчу. Aha. Azır komplekt Ekөө 3000 birigip болот. 3000 болот. Негизи 3000 6000 6000 болчу болот булар. экен эле да? 6000 болчу. Болду. Анан айта кетейин, бул Мазар Шоп магазинин Москвада номер 1. Мен көптөн бери реклама кылам. Кийимдери качествасы жакшы, мен өзүм да ушул жерден кийинем, достор. Баарыңыздар коркпой келип алып келсеңиздер болот. Анан кийимдерди дагы тарап мындай табандап, заманбап, стильный кийимдер алып келет да. Буга чейин көбү чалып көрүштү. Магазинде Аха. канча баазы эмнеге сатып атасың депчи. Анан Ошол себептерден айтып коелу, жазат да. Негизи күзүндө эле кеткенмин Кыргызстангачы, барып келип жүрөм да. Эки жака бир кол бутум кыска болуп калат, келип менин ордума товар алганга эч ким жок. Ооба. Альбом өзүң чөлүк эч ким күйбөйт да. Биз өзүбүз дагы көп болдук. Сен Кыргызстанда 5-6 ай жүрүп калдың. Бул жакта Диана деген карындашыбыз көбү таанылса керек. Ошол эле Өзү жетишпей эле, бирок сен өзүң жок болуп калдың да бул жакта. Ошон үчүн айла жок сатып атасың. Өзүбүз ошо чоңураак производство коюп атабыз, ошо кийим менен. Валберске крупныйраак чыгыш үчүн. Ошого бир бет бир жакта иштесем деп ошол. Негизи өзү ич атышып да, саткым келбей, өзүм бул хоббим, өзүм жактырган жумушум да. Буюрса адамдар бизнеске кызыгам дегенде жазып чалат. Ал жак боюнча дагы кенен маалымат бересиң да, буюрса. Бул курткаларды бирөөсүн алган болсо экинчиси бекер, Бул курткалардын баазы 5500 рубльдан. 5500'den. Мисалы, муну акчасын төлөйт дагы. Экинчи каалаган бир куртканы тандап алат. Бир эле эмес, 5500 эмес бул куртка. Бул жерде 4200 бар. Бул жакта узун курткалар бар. Узун курткалар бар экен да. Бул жакта 4,5 бар. Бул жакта шымдардын дагы 100дөн ашык разный модельдери бар. Анан мына кийимдерге дагы 50% скидка болду дагы, кайсыларга эле? 30, 50. Азыр 30, 50 анан негизи көбүнчө өзү баягы кардарга ба 1+1 жагып атат да көбүнчө. Бирөөсүнүн акчасын төлөйт, экинчисин каалаган бир шымды тандап алат. Өтө сонун турбайбы? Бул жерде толстовканы алат. Экинчи шымын кошуп алат бекер. Оны ошол деле жакшы товарлар. Буга өтүшүм керек. Товар аябай көп негизи. Көп экен чындыгында, мына ушундай костюмдар аябай шымдардын түрлөрү бар. Жинсанын түрлөрү бар экен мына. Спортивка жаз келатат буюрса, жеңил желпиге. Жилеттер дагы бар экен. Мына шымдар бар экен дагы. Кепкалар бар, бул жакта кепка сүйүүчүлөр. Кийим толтура достор, келе кенен келип алып кеттиле. Сону пайдаланып кеттиле, жакшы кийимдер алып койгула. Жазда кийесиздер. Кошумча маалыматтар жокпу азыр? Ошо биздин Дарек метро 1905 биринчи выходдон чыкканда адреске чейин 2-3 минутта. Дарек торговый центр электроника на Пресне. Машина менен болсо Звениградская шоссе 4. И павильон В29. Доставка сурагандар болот. Доставканы кандай кылабыз? Доставка бар, доставка. Номерге кайрылышыңдар, сен салып бересиң да, тандаса өзүң. Ошактан WhatsApp'тан чалса, видеозвонокторун деле көрсөтүп, размерлерин айтып берип, салмак боюна айтса, тура размер таап жөнөтөбүз. Болдун да. Анда коштошуп да. Достор, видеону болушунча бөлүшүп койгула. Бизнес кылам дегендерге, жакшы стильный кийинем дегендерге келип арзан болот. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай алып калыңыздар, чачылып калыңыздар, видеону максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Биздин каналга катталып, жакшы сөздөр жазып, негатив жазбагыла, туугандар, жакшы сөздөр жазгыла. Ассаламу алейкум жалпыңыздарга.